Азыр билесиздер да, Россияда бизде жүздөгөн жарандарыбыз камакта отурат да. Алардын бардыгын көпчүлүгүн азыр мына Украинага согушка вербовка кылып атыптыр да. Анан мен сизге бир 2-3 эле эмени айтайын. Россия тарап силерге силердин кайрылууңардын негизинде алар кат жөнөтүп атат. Эл аралык отдел 11 ай кайра жоопту бербей атат да. Баланы экстрадиция кылыш керек Россиядан Кыргызстанга. Бирок 11 ай Кыргызстандан жооп жок болуп атат да. Ой, кечирип коюңуздар. Сиздин эме катыңызды мен көрдүм, ошону алып биз толук териштирдик, бирок ала 11 айда эмес. Россия менен сиз белгилегенде мурда 23-жылга чейин бизде ушундай көп түшүнбөстүктөр убагында жооптор ала албай келгенбиз. 23-жылы Кыргыз Республикасынын башкы прокурору өзү Россия Федерациясына барып, бул маселелердин баары чечилген. Азыр мен кичине статистиканы айтып кетсем, ошону менен эле баа берсе болот. Эгер 2024-жылы чет өлкөлөрдүн эркинен сотулган 128 граждан, анын ичинен Россиядан 118 жаран которулган болсо, 2025-жылы 221 жаран которулду. Эгер 128ден 221ге которулду, ошондо мындан сырткары дагы 124 жаран Россия Федерациясынын этап кылуу маселелери каралууда. Бул деген этап кылуу деген бардык чечимдер чыккан, баягы транзитти күтүп атышат. Азыр бурда ооба сиз белгилегенде мен такыр жокко чыгара албайм, анткени баягы 1 жылдап, 6 айлап ушундай эме каттын жообун ала албай, жогорку сотто каралат, бул 1 ай, 2 ай, кайра Россиянын сотунда каралып атат ушулардын бардыгы. Биз мунун баары башкы прокурордун өзгөчө көзөмөлүндө турат. Анан мындан сырткары, эгерде жанагындай узагыраак болуп калса, биз сөзсүз түрдө баягы кат алмашуу менен аны тездеткенге аракет кылып, азыр болушунча которуп атабыз. Мисалы үчүн мынакей 23-төн 24, 25-тен бери улам жылдан жылга которулган биздин жарандардын саны өсүп атат. Эгерде азыркы убакытка алсак, Кыргыз Россиянын Федерациясында 75 субъектисинде 1210 жаран эркинен ажыратуу түрүндө жазасын өтөдү. Муткан Розимовна, менде 3 кат турат да, бул боюнчачы. 5-июнда 24-жылы сиздерге кат жөнөткөн экен да. Анан сиз жооп сиздер тараптан жооп келбегендигинен туугандары кайра Россия юстиция министрлигине барып, кайрадан кат жаздырып, анда 28 октябрда 2025-жылы кайрадан кат жөнөтүп атышат да. Бул мына эки тең, мына 2 каттын бир эмес да. 2 кат боюнча, мына дагы 1 кат, бу жерде 6 ай күтүп атат бала. 6 ай күтүп, акырында бала Кыргызстан тараптан эч кандай чечим болбойт окшойт деп, Украина менен келишим Россия менен келишим түзүп, Украинада согушка кетет. Бала ошол жерде каза болот. 6 ай күтүп ошол жерде. Ушундай эмелерди мындай биздин эл аралык отделди мындай тезирээк иштетип койсоңор, азыркы мына жагдайды көрүп атабыз да, бардыгыбыз Россияда эмне болуп атканын. Көзөмөлгө алынат, бул жөнүндө башкы прокурорго билдирилет. Сиздин жана 3 арыңыз боюнча биз атайын кызматтык териштирүү жүргүзүп, сизге толук маалымат беребиз. Мисалы үчүн мурунку заседанияда Азизбек кызы жөнүндө дагы кайрылуулар болгон депутаттар тарабынан. Мисалы үчүн бизден эгерде май айында кетсе, декабрь айында Россиядан ал соттук кароого гана жиберилген экен да. Ошол тараптардагы ушундай жагдайлар бар. Анан биз эми аларга андай претензия Россия башка чет өлкөгө ага претензия кое албайбыз, но бирок эгерде биздин сиз айтып аткандай өзүбүздөн баягы мөөнөттөр болгон болсо, биз ага сөзсүз түрдө чара көрөбүз, бирок бизде андай учурлар кездешпейт. Биз аны башкы прокурордун өзгөчө көзөмөлүндө, анткени мурда баягы кезүүгө башкы прокурор Россиянын Федерациясынын башкы прокурору барганда алар тараптан да болгон, но бирок биздин тараптан бүт баягы убагында кат алмашуу, келтирилген шарттардын баары түшүндүрүлүп, баары тастыкталган. Мен тарапты айтып айтам да, мен өзүбүздүн Кыргызстандын ген прокуратурасына айтып атам да, ошо бир катка 11 ай жооп бербей атат да. Ошону эле айтып кетип атам, ошону мындай өзүңөрдүн көзөмөлүңө алып, ошол жерде кызматкерлерди мындай убакыт менен эме болуп турса. Сөз көзөмөлгө алынат. Бул маалымат беребиз.